Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каттуу бүтүшүн күтүп турган Нуркыз менен Жанызак аманат чыгып келгенде чочуп кетип жарыша сурашты. Эмне болду? Документиң туура эмес болуп калдыбы? Бирдемеңди унутупсуңбу? Паспортум жок, түшүп калыптыр. Каттоодон өткөрбөй коюшту. Паспортуңду дагы унутупсуңбу? Аку, паспортуңду жана шымыңдын алдыңкы чөнтөгүнө жакшы эле салып атпадың беле? Иши кылса жок, каякта калганын билбейм, кетпей калдым. Арзушанан жалгыз кеттиби? Кап, паспортуңду жакшыраак салып айт белең. Бүгүн кетпесем башка күнү кетермин, баскыла кеттик, деп Аманат дале болсо болуп өткөнгө ишене албай турган экөөнү баштап сыртка жөнөдү. Балким паспортуңду ушул жерге калтыргандырсың, деп алар машинага отургандарында Нуркыз арткы орундуктун айланасын карады. Паспортум биякта, деп Аманат бардачокту ачып алып чыкканда, машинаны от алдырып, ордунан жылдырып аткан Жанызак кыйкырып жиберди. Аку, бул эмне кылганың? Эмнеге кетпей койдуң? Жаку, бүгүнкү окуядан кийин кантип кете алам, айтчы. Эмне окуя болду эле? Инисинин атайлап эле кетпей койгонуна таң калып бүт элек Нуркыз ого бетер чочуду. Тетрисинче кетишиң керек болчу да, Аку. Сени карышкырларга жалгыз таштап коюппу? Эмне карышкыр? Кайра чочуду Нуркыз. Эже, бүгүн биз Жанызак экөөбүз чоң ата менен апамдын өчүн алдык, деп эми Аманат Нуркызга кайрылды. Сиз экөөбүздүн атабызды өлтүрткөн Карабет деген немени да жайладык. Анын көтөрүңкүрөөк чыккан үнүнөн сыймыктануу байкалгансыды. Эмне? Өч алдык дейсиңби? Түшүнбөй калды Нуркыз. Ооба, Ибр интернатскийди да, Карабетти да жок кылдык. Кандайча жок кылдыңар? Ошол шүмшүктөргө кантип алыңар жетти? Кудай-ай, өзүңөрдү бирдеме кылса эмне кылат элеңер? Андай коркунучтуу немелерден алыс жүрбөйт белиңер? Инилери эмнеге кириптер болгонун болгулугун Нуркыз чебелектеди. Биз аларга тийишкен эмеспиз. Өзүлөрү сөйкөнүштү. Болбосо жакындамак эмеспиз, Аку? Жаку, Нуркыз эжеге бүгүнкү болгондорду башынан баштап айтып берчи. Ооба, болгону болгондой айтып бербесек, сиз түшүнгүдөй эмессиз. Баарына жанагы силердин Аргын деген жездеңер күнөөлүү. Аргын жездеби? Кандайча? Мен аны Аку менен Арзуунун тоюнда көрүп, кайдан көргөнүмдү эстей албай койгом. Көрсө аны мен Карабетке барганында көрүптүрмүн. Бүгүн анын айылга кетип баратып, эстей калып, орто жолдон кайтып келдим, деп Жанызак бүгүнкү болуп өткөн окуяны Нуркызга баштан аяк айтып берди. Аманат анын айтпай кеткен жерлерин кошумчалап турду. Акмак киши, көрсө компаниянын 60%-ын кызганыптыр да. Карап тур муну, жөн койбойм. Дагы жакшы, Кудай сактаптыр силерди. 60%-ды мен ойлогондой эмесмин. Мага кереги да жок болчу. Тим эле мен атасын өлтүргөнсүп криминалдарга заказ беришиптир. Эми минтип эл ичинде жай жашай албай калдым. Жөн эле жерден курмандыкка да, киши өлтүргүчкө да айланганына күйүп бышты Аманат. Ооба, 60%-ды беребиз дебей эле койсок болмок экен. Чоң энем деле жаман ойлогон жок да. Болгону аталарынын байлыгын баласына өткөрүп бергиси келди. Аргын шүмшүктүн оюнда эмне бар экенин билбеди. Сөз кыябы кайда кетип жатканын баамдаган Нуркыз чоң энесин актады. Эмне болсо да менин жай жашоом бузулду. Каракчынын канына забын кылсам да колум булганды. Бул үчүн мыйзамдын да, каралардын алдында да жооп берем. Жаку, мени кечирип кой. Сени да өзүм менен кошо тарта кеткеним үчүн. Болбосо качантан бери кыялданып жүргөн машинаңды айдап кетип бараттың эле, деп Аманат муңдуусуна тарта бир тууганынын руль бурап бараткан колун кармады. Аку, сенин өмүрүңө коркунуч туулганынан шекшип туруп кантип кетип калат элем? Экөөбүз аларды атайлап өлтүргөн жокпуз. Өзүбүздү коргодук да. Болбосо Ибирди жана биз сенин үйүңдөн кармаганда эле жайламакпыз да, туурабы? Кап, ошондо эле милиция чакырып салып берсеңер, мындай бале болмок эмес экен. Жаштык кылыпсыңар. Нуркыз экөөнүн аракетин талдай берип өкүндү. Эже, ал милициядан жөн эле кутулмакта, кайра эле кол салмак. Биз туура эле кылганбыз. Досун Карабетке өткөрүп берип, бизге экинчи тийишпейм деген убадасын алалы дегенбиз. Болгону ошо.
Бирок карышкырларга алданып калбадыкпы? Эмнеси болсо да биз бүгүнтөн баштап каралар менен согуша баштадык. Алар көп, күчтүү дагы. Демек өмүрүбүз кылдын учунда. Мен ошон үчүн Арзууну Түркияга кетирип жибердим. Өзүң деле кете берсең болмок, Аку. Мен эптеп бирдеме кылып булардан кутулмакмын. Айылга барып жашынып жатсам дагы. Сени ушундай абалга таштап коюп кантип кетмек элем? Эмне булардын колу Түркияга жетпейт дейсиңби? Жок, өлсөм да өз жеримде өлөйүн. Өлүмдү оозанбачы, Аку. Көрөсүң, бул баткактан оңой эле чыгабыз. Болгону сак болушубуз керек. Атышса атышабыз, чабышса чабышабыз. Эмне болсо да жөн багынбайбыз. Ооба, сак бололу. Бул машинаны алар таанып калышкан. Жана артыбыздан аңдып келип бир жерде күтүп туруштары мүмкүн. Биз Нургыз эженин өмүрүн тобокелге салбайлы. Ооба, шаарга киргенге калдык, эте-эттейли. Балдар, деди унчукпай ойго бата түшкөн Нургыз бара түшкөндө. Силер атышабыз, чабышабыз деген оюңардан кайткыла. Анда жеңилип каласыңар. Андан көрө азыр милицияга түз айдап, колго түшүп берип, болгонун болгондой айтып бергиле. Айылга барып да жашынып жатам болбогула. Өкмөттүн укуругу узун, баары бир кармаласыңар. Силер булар менен аргасыз согуштуңар. Өзүңөрдү коргодуңар, демек акталасыңар. Эже, мен милицияга ишенбейм. Алар бизди камап, зектерге салып беришет. Анткени министрликте кара беттин өз кишиси отурат. Муну биз баягыда көргөнбүз. Коркпогула. Милицияга азыр өзүм коштоп барып, чачыңардын бир эле талып түшсө жооп беришерин эскертем. Адвокат жалдайм. Коомчулукту козгоп, журналисттерге билдирем. Ошентсем силерге эч ким эч нерсе кыла албайт. Макул эже, милицияга барса баралы. Бирок шаардыкына эмес, өзүбүздүн районубуздукуна баралы. Ал жака мафия таасир эте албайт. Өз кишилер көп. Алар бизге зыян келтиришпейт. Ооба, Жако айткандай кылганыбыз оң. Болбосо бияктыкына ишенип болбойт. Нургыздын жүйөсүнө ийбеген бир туугандар өзлөрүнүкүн беришпеди. Азыр чыгып кетсек, түшкө жетпей аялга кирип барабыз. Ата-энебиз менен учурашып, эмне болгонун айтып эле милицияга беребиз. Балдар, өтүнөм, мени угуп койгулачы. Биринчиден айылга жетиш керек да. Кудай сактасын, айылга кетерибизди ким билип коюптур. Ооба десең, деги сак болгулачы. Ошентип, өзүнүкүн бербеген жигиттер шаар борборундагы үйүнүн алдына Нургызды машинасы менен калтырып, такси менен аманаттыкына жакын келип түшүп калышты да, тапанчаларды чөнтөккө белиндей кармап, жол боюнда турган Жанызактын машинасына акырын басып келишти. Ал кандай токтотулса, ошол бойдон туруптур. Бирок анын ачкычы аманаттын батиринде калган болчу. Жанагындай эле куралдарды белен кармай, короого баш багып, эч кандай шек жаралбаганда акырын баса подъездге, анан үйгө кирип ачкычты алып чыгышты да, эч кандай тоскоолдугу жок жөнөп кетишти. Таңкы кыймылы сейрек борбордук көчө менен катуу айдаган Жанызак Бишкек-Торук-Арт айланма жолуна чыкканда, айланага толук жарык кирди. Спорттук үлгүдөгү жогорку ылдамдыкка ылайыкталган сүлүк кара күлүктүн оозун эч нерсеге карабай кое бергенинде, даңгыр жолду түткөрбөй бир заматта Кант, Токмок сыяктуу шаарларды кыйгай өтүп, Кеминге кирип келгенинде, чыгыш тоолорунан жаркын күн көтөрүлүп, жылуу нуру мемирете кактап, түнү уйку көрбөгөн Жанызакты талкышытып, көзүн илинте баштады. Мындан улам айланага көз жүгүртө сергек келе жаткан аманатка рулду берип, өзү тук этип алгыча акырын кыбырата берүүсүн тапшырып, арткы орундукка өтүп жата кетти. Аманат сырын билбеген машина менен таанышкыча жай айдап, бара-бара ылдамдыгын көбөйтө баштаганда, арттан катуу айдалган бозгулт жол тандабасы бучкактап келип, озуп өтө бергенде, анын ачык терезесинен Калашник автоматы татырата атылып, куушкан октор бир ирмемге жетпей сүлүк каранын тым-тыракайын чыгара тытмалаганда, ал күүсү менен барып жолдон чыгып, калың өскөн чөптү жапырып барып, бир жагына кыйшайган бойдон туруп калды. Кандай келсе, ошондой токтогон жол тандабас акырындан артка жылып келип, оң кологун курмандыгынын тушуна токтоп, ичиндегилер терезеден куралдарын соройто азга карап турушту да, кызыл жаямбулу урул сүзгөн айдоочуну көрүп, көңүлдөрү жайлана экөө эшиктерди жарыша ача жерге калбаат аттай түшүп, үчүнчүсү унаанын алдынан өтүп, ошондо да сактыгын жоготпой бири автоматын, экөө тапанчасын белен кармай жакындап келишти.
Так ошол учурда нары кыйшайган сүлүк каранын арткы быркыраган айнегинен пистолетчен кол чыга түшүп, удаама-удаа 3 жолу ок чыгарганда бул окшош кара көз айнекчен, спорт кийимчен, эңгезер бойлуу 3 адам тең бирдей эле так чекеге ок жеп чалкасынан кетишти. Ошол замат эшик ачып атып чыккан Жанызак бети башы кызыл жаян боло руль сүзгөн түгөйүн бир көз ирмемге үрөй уча карап алды да, каалганы жулуп алчудай булкуп алып, аны кучактап калып, кайра ийинден алып силкилдете кыйкырды. Аку, Аку, көзүңдү аччы, өлбөчү бир тууганым. Сенсиз кантип жашайм? Өтүнүчтүү, күйүнүчтүү сөзү саамдан соң буркураган ыйга айлана, кучактаган сайын бери карай оогон денеге көз жаш менен жан киргизчүдөй болуп боздой берди. Эки бир туугандын каралар менен согушу, алардын колунан Крим аталык карабет менен айтылуу башкесер Ибр Интернатский баш болгон 3 желдетинин мерт кетиши өлкөнү дүңгүрөттү. Бир кездеги Дуа менен Мамбеталиевтердин согушунан бери Крим чөйрөдө мындай чоң кагылышуу боло элекеле. Болгондо да Касен Мамбеталиевдин уулу жаш футболчу Аманаттын аталары үчүн өч алып, өзү да мерт кетиши бул окуялардын боёгун ого бетер коюлантып, коомго укмуштай таасирин тийгизди. Тим эле акындар ага арнап ыр жазып, келечектеги чоң чыгарманын каарманына айланганы калды. Айтор Аманат Баатыр аталарынын эр жүрөк уулу катары даңазаланды. Криминалдык териштирүү деп айрым массалык маалымат каражаттары үстүрт баа берген бул окуянын жалгыз калган катышуучусу жана жеңип чыгуучусу Жанызак башында шектүү катары камалып, анан дали болсо сот тармактардагы элдин талабы менен, ошондой эле Нургыз жалдаган адвокаттардын анын жабыркоочу жана аргасыз коргонуучу экенин далилдегенинен улам, ошонун эртеси эле эркиндикке чыгып, өлүктү жылуу кезинде коюш керек деген молдолордун тажиядагы билермандыгынан улам, эгиздей болуп бирге өскөн бир тууганына топурак сала албай кечигип, үймөк топого келип боздоп турду. Карабеттин эң ишенимдүү адамдары каза болгондуктан калган желдеттери Жанызак эл көңүлүндө болуп, дайыма жакындары коштоп жүргөндүктөн өч алууга даашкан жок. Анын үстүнө алар мыйзамдагы уурунун тактысы бошогонуна алагды боло башташты. Аны ээлөөнү каалоочулардын саны көп болгондуктан кезектеги криминалдык териштирүүлөр күтүлө баштады. Аңгыча Орусиянын криминалдык чөйрөсүнө аралашып, кадыр барк күткөн кыргыз жигити коронавать этилет экен деген каңшаар угулду. Андыктан мурункулар паска чабылары менен жерде жаткан кийинкилер көтөрүлгөн карта оюну сыяктанган эреже каралар дүйнөсүндө да кайталанып, алгачкы жүрүштөр жасала баштады. Мындай териштирүүлөргө Жанызактай курч жигиттер абдан керек болчу. Эгер Жанызакта ата-энеси каралардын өч алуусунан коркуп, айылга алып кетишпесе, коргонуп болсо да бул күрөшкө аралашмак. Арзу Аманаттан айрылганын абдан кеч укту. Туугандары Туркияга жаңы барган байкушту кыйнабайлы дешти. Андай болбогон күндө да эч ким ага батынып, бул жамандыкты айта алмак эмес. Жетери менен Аманатка чала берип ала албай, Жанызак менен байланышмай болуп, мындан да жолу болбогондо сүйгөн жарына бирдеме болгонунан шекшиди. Ал эми башка жакын адамдары сүйлөшүп алгансып, Аманатты каякта экенин билбестигин айтып, ого бетер сынаар катышты. 2 күндөн кийин гана Кыргызстандын сот тармактарына кире алган ал, Аманаттын аталарынын өчүн алып, баатырларча курман болгонун билди. Бир заматта кайгынын кара түнү чулгап калды. Бирок мөгдөгөнгө шарт жок болчу. Бөтөн эл, бөтөн жерде көз жашын аарчып, көңүл айткан киши болбогондон кийин өзүн өзү сооротуп чыйралууга туура келди. Дагы жакшы, азырынча жашаар батири менен иштээр иши бар болчу. Нургыз Жанызактын бул кылмыштуу иштин айласыз катышуучусу, жабырлануучусу катары акталып чыгышына чоң роль ойноду.
Болбосо каралар дүйнөсүн кой, анын колунан өлгөндөрдүн туугандары эле түбүнө жетмек. Бүткүл соц тармактарга туура маалыматты жайып, коомчулукту көтөргөнү, тажрыйбалуу адвокаттарды жалдап тергөө иштерине кийлигишкени Жанызакты ак жерден абакка түшүшүнөн сактап калды. Ошондо да айылдын милициясына барып колго түшөбүз, шаардыкына ишенбейбиз деген инилерин бутуна жыгылса да, бул оюнан айнытпаганына өмүр бою өкүнгөн бойдон калды Нуркыз. Аманаттын башын буйртмалаган Аргын да окуядан сырт калбады. Болгону болгондой жазып берген Жанызактын түшүнүк катында анын Карабет менен жолукканы да бар болгондуктан, бул ишти колго алган тергөөчү аны шектүү катары улам чакырып бир топ жүдөтүп койду. Мыйзам сакчылары колунда алгылыктуу далили жоктон гана Аргынды камай алышпады. Ал арада Аргындын аты коомчулукка Аманаттын башын буйртмалаган адам катары жайылып кетти. Бул өнөктөштөрдүн ишеними алтындан кымбат ишкер үчүн абдан катуу жаза болчу. Жакынына жамандык жасаганы үчүн жараткандын о дүйнөдөгү жазасынан башка да аны бул жарыкчылыкта дагы бир жакырчылык деген жаза күтүп турган. Ал дал ушул окуядан улам башталды. Аманаттын курман болуусуна бирден бир өзүн күнөөлүү сезген адам Алмакан апа болду. Ал небересинин өлүмүнө өзүнүн компаниянын 60% акциясын бөлгөнү себеп болгонун билгенден баштап өзүн жей баштады. Үн чыгарып ыйлап, бугун бөксөртө албай, мелтирип эле бет алдын тиктеп отуруп калды. Куран окутуп келгендерге чыгып учурашып, бата кылганы болбосо, өз бөлмөсүнөн чыкпай отура берчү болду. Бул жорук карынын ансыз да алсызданган ден соолугуна терс таасирин тийгизди. Алмакан апа улан менен Жаркынайдан өтүнүп жатып, Аманаттын сөөгүн чоң атасы Надыр менен атасы Касендин кабырынын ортосуна койдурду. Ошентип төрөлгөндө эле шумпайлардын айынан өз тегинен адашкан кайран бала өлгөнүндө алардын жанына кайтып келди. Тирүүсүндө айтылбаган Касен уулу Аманат деген ысым Куран окулганда улам кайталанып жатты. Ал эми маркумдун 40 ашы өткөрүлүп, кабырына Касен уулу Аманат Надыр тегин деген жазуусу бар моло таш коюлгандын эртеси Алмакан апа Нуркызга өзүн Мараза Грон компаниясынын кеңсесине алып баруусун өтүндү. Альбина Надыровна бош эмес, ал бүгүн кабыл ала албайт деген катчы кыздын эскерткенин кулагынын сыртынан кетире кирип келген энесинин сум сайган жүзүн көргөндө төрдө турган Альбина ордунан кандайча атып турганын билбей калды. Бул өзүн төрөп өстүргөн аялдан азыр эч кандай мээримди байкай албаган ал жүгүрүп алдын тосту. Ал эми жан жакта отурган Аргын кайненеси менен баш ийкей учурашканга араң жарап, ордунан турган бойдон селейди. Эрди катын Алмакан апа компаниянын тагдырын чечкени келгенин, башкача айтканда азыр мурас бөлүштүрөөрүн илгертпей түшүнүштү. Мага компаниянын документтерин алып келгиле. Компаниянын юристи менен Наргилияны чакыргыла. Чоочун адамдар бул жерден чыгып кеткиле, деп талап кыла сүйлөдү кары. Мында чоочун адам деле жок болчу. Бирок Аргын бул сөз өзүнө тиешелүү экенин түшүнө калып сыртка жөнөдү. Чакырылган адамдар келгиче көз айнегин тагынып, компаниянын документтерин карап отурду. Качан гана Наргиля, Альбина, Нуркыз жана компаниянын юристи маңдайынан орун алгандан кийин терең улутунуп алган кары сөзүн баштады. Ошентип, балдарым, менин да өмүрүм акырына чыгып баратат. Андыктан мурас бөлүштүрөр күн да келип жетти. Кыргыздын салты боюнча негизинен мурас эркек балдарга бөлүнүшү керек болчу. Бирок Кудайдын буйругу менен бизде эркек бала жок. Андыктан кыздарга бөлүүгө туура келет. Башында мен 2 кызым менен 2 небере кызыма 25%дан бөлүп берейин деп жүргөм. Андан кийин Касенимдин уулу табылганда ага 60%ын ыйгарып, 10%дан 4-өөңү берсемби дегем. Өзүңөр билгендей, бул максатым да ишке ашпады. Ишке ашмак тургай менин баардык ой кыялдарымды ушул каталыгым жексен кылды. Бүгүн аны айтып арманымды төккүм келбейт.
Мен болгону уулум Касен менен атаңар Надырдын өз тукумун улагысы келген, бирок ишке ашыра албай калган тилегин орундаткым келген. Бирок болбоду. Ойлоп көрсөм, алардын атын чакырып жүргөн бир гана ушул компания калыптыр. Андыктан мен аны коргошум керек. Эгер азыр мен алгачкы оюм боюнча 4 өңөргө 25%дан бөлүп берсем, кийин пикириңер келишпей калса, ар кимиңер өз үлүшүңөрдү бөлүп алып компаниянын тымтыракайын чыгарасыңар. Мындан улам Мамбеталиевтердин атын жалгыз чыгарып жүргөн компания да жок болот. Ошон үчүн компанияны сактап калыш максатында мен мындай чечимге келдим. Компаниянын 90% акциясын кичүү неберем Нуркызга, 10%ын кичүү кызым Наргиляга берем. Эми эмне үчүн улуу кызым менен улуу небереме үлүш бөлбөгөнүм тууралуу айтсам, Альбина, силер Кудайга шүгүр жакшы турасыңар. Анын үстүнө күйөөң экөөңөр өзүңөргө өзүңөр кылып алдыңар. Аны болсо билесиңер. Ал эми Наргилянын үлүшүн бербесем калыстык болбой калат. Улуу неберем Гүлзада болсо өз үлүшүнөн Нуркыздын пайдасына баш тартты. Ансыз деле ал Америкада жакшы жашап жатыптыр. Ошон үчүн Нуркызды мен Мараза Грон компаниясынын толук кандуу ээси болушу менен куттуктап, келечекте Мамбеталиевтердин атын чыгарыш үчүн ага төмөндөгү милдеттерди тагам, деп Алмакан апа алдындагы кагазды колуна алып окуй кетти. Жыл сайын компаниянын жылдык кирешесинин 20%-ын ар кандай соопчулуктарга, маданият жана спорт тармагындагы демөөрчүлүк үчүн бөлүүнү, Мамбеталиевтердин аты өчпөшү үчүн жана компаниянын өнүгүп өсүшү үчүн бардык аракеттерди кылууну, убагы келгенде компания бөлүнүп талкаланбашы үчүн аны өз балдарынын татыктуу бирөөсүнө гана өткөрүп берүүнү Касен кызы Нуркызга милдет катары тапшырам. Менин оюмча, Нуркыздын колунан бул иштер келет. Анткени өзү зээндүү, билимдүү кыз. Эң негизгиси, кичинесинен орусча окуп, өсүп чоңойсо да чыныгы кыргыз болууга аракеттенип жүрөт. Мындан улам жети атасынын санжырасын иликтеп, аталарынын аты унутулбоосуна аракеттенип келет. Эми Мараза Грон компаниясына ээ болгондон кийин ого бетер намыстанып, менин тапшырмаларымды аткарууга дал бастайт деп ойлойм. Мен негизинен ушуларды айтайын дегем. Келе кой Нуркыз, өз ордуңа отуруп, компаниянын документтери менен тааныш. А сиз, Савлет Алкожоевна, менин бул мурас бөлүштүрүү боюнча чечимдерим менен талаптарымды мыйзамдаштырасыз. Суроолоруңуз болсо Нуркызга кайрылыңыз, деп кары кадимки жаш кездеги кайратын таап алгансып так жана талап кыла сүйлөп, ордунан оор козголо турмакчы болуп барып, буга шайы жетпей чалкалай отуруп калды да, Нуркыз сунган стакан толо суудан ууртап алып, анан кошумчалады. Кыздарым, бул менин 40 күн ойлонуп, толгонуп отуруп чыгарган чечимим. Муну мен кандай десеңер да өзгөртпөйм. Энесинин бир сүйлөөрүн жакшы билген эки кызы канчалык нааразы болуп турушса да унчуга алышкан жок. Чоң байлык ыйгарылганына жараша оор жүк мойнуна илингенден кийин Нуркыз компанияны өнүктүрүүгө шымалана киришти. Бул үчүн аны түп тамырынан бери заманга жараша реформалап чыгуу керек болчу. Ушул бойдон деле иштете берсе болмок, бирок анда ийгилик жаралмак эмес. Изилдеп көрсө, Альбина эжесинен үй бүлөсү бир аз иш кылып чоң айлык алып жүрүшүптүр. Ошого жараша, заманга жараша ойлонгон кадрларды тартышпаптыр. Андыктан биринчи кезекте кадрдык реформаларды жүргүздү. Альбина эжеси менен аргын жездеси, чоң энеси компанияны өзүнө өткөрүп бергенде эле таарынып кетип калышкан. Айкыздын ишин текшере келгенинде өзү кыйратып иш кылбаганы менен килейген бир кабинетти ээлеп, катчы менен жардамчы жалдап алыптыр. Бул экөөнү кыскартып, өзүнө башка дагы милдеттерди тагаарын түшүндүрдү эле, айкыз муну куугунтуктоо катары кабыл алып, кор намыстанып бошонуу боюнча арызын жазды. Анткени менен жумуштан мыйзамсыз бошоткону үчүн тиешелүү жерлерге арызданаарын айтып, коркуткан бойдон кетти. Компания мамлекеттик болбогондон кийин Нуркыз буга баш ооруткан деле жок. Кайра жакшы болду. Айкыздын бошогон ордуна конкурс жарыялап,
таланттуу кадрларды тартууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Күндөрдүн биринде өзү менен кошо жумуштан кеткен Элдияр Айкызга чалып калды. 5-6 жыл бирге иштешсе да, иштен башка байланышы жок бул жигиттин беймаал учурда чалганынан шектене түшүп алса, ал баягы өзүнүн тапшырмасы менен Дене тарбия институтунун жатаканасына наша киргизген кылмышы боюнча суракка кайра чакыртышканын айтты. Муну укканда жүрөгү шуудей түшкөн Айкыз сыр алдырбаска аракеттенип, азырынча суракка барбай туруусун өтүнүп, дароо эле Кыдырбекке чалды. 2 жылга жакын убакыттан бери жакын мамиле түзүүгө жакшы эле аракеттенип, өзүнүн теңсинбей аралыкты сактаганынан колун суроого даай албаган, кандайдыр шылтоо таап жолугууга дайым дал бастаган жигит бул жолу канча чалса да албай койбоспу? Айла кеткенде жумушунун алдына барып күтүп туруп чыкканында жолугуп, жагдайды айтып, түшүндүрүп, ишти жаап берип коюусун өтүндү эле Кыдырбек Элдиярды суракка чакырган тергөөчү менен мамилеси жакшы эмес экенин, андыктан бул иш колунан келбесин айтып, салкын коштошуп жолуна түшпөспү? Уккан кулагына ишенбегидей селейип туруп калган Айкыз туюкка камалгансып, эки жагын каранып алды да ызасына чыдабай ыйлап жиберди. Чынында Кыдырбек Айкыздын ишин мурдагыдай эле оп-оңой чечип коймок. Бирок антүүнүн ага азыр зарылчылыгы жок болчу. Анткени Мамбеталиевдердин компаниясындагы кийинки өзгөрүүлөр ага маалым эле. Анда Айкыздын өзү турмак, ата-энесинин эч нерсеге ээ болбой сыртка чыгып калышы, Кыдырбектин бул кызга үйлөнсөм, катын албай кайын алып, ишим алга жылып, жок дегенде ак сөөктөр чөйрөсүнө аралашат белем деген үмүтүнө суу септи. Андыктан Айкызда бийлик да, байлык да болбогондон кийин мамилени биротоло токтотуп, анда кол үзмөй болуп, эми тоңдоосун мамилесин көргөзүп, кыл чайбай басып кеткендегиси эле. Бир кезде Айкыздын салкын мамилесинен улам Кыдырбек изилдетип, Элдиярдын жатаканага баңгизат алып киргени такталган соң, кайра жабылган иш боюнча толтурулган кагаздар кокусунан колуна тийип калган. Мындан пайда көргүсү келген тергөөчү Айкызды жакшы эле эзди. Катуу сурактан улам Элдияр өз жанаргасын кылып бул иштин буйртмачысы Айкыз экенин ачыкка чыгарганда, тергөөчү андан да чоң балык торго илингенине ого бетер сүйүнүп кетти. Айтор Айкыз бир кездеги кыянатчылыгы үчүн оңойго түшкөн жок. Абакка түшпөс үчүн жанга өлчөп минип жүргөн жол тандабасын сатууга аргасыз болду. Унаасыз калган ал башында намыстанып такси менен жүрдү. Анан жардылык кысып келгенде маршруткага түшүүгө туура келди. Эгиздей болуп чоо өскөн бир тууганынан айрылып, өзүнүн өмүрүнө коркунуч туулганда, аргасыз шаарды таштаган Жанызак ата-энеси Куран окутуп, эл чакырган соң 2 күнү айылдык достору менен жүрдү. Көңүл айтып, азасын тең бөлүшкөн алар өз тиричиликтерине алаксыганда эмне кыларын билбей калды. Досторунун ыгы келсе көңүл көтөрүп шапар тебүүгө, ич кызыткан ичимдиктен кайра тартпагандарына да, эртели кеч мечитке каттап дин жолуна чакыргандарына да кошулгусу келбеди. Бийик максат көздөгөн, Олимпиада чемпиону болууну кыялданган жигиттин эс дарты шаар тарапта болгондуктан, айылдын тар чөйрөсүндө капаска камалгандай эле болду. Үйгө кирип чыгып, эмне кылаарды билбей зериккен, атасынын чарбачылыгына жардам беримиш эткен анын эч нерсеге көңүлү жок эле. Тобокелге салып, шаарга кете берейин десе, карылардын өч алуусунан корккон ата-энеси кое бергидей эмес. Ушундай күндөрдүн биринде атасынын жумшоосу менен мештин морун караганы чатырга чыккан Жанызак эски мылтык көтөрүп түштү. Кыска, бирок жоонунан келген ок атуучу түтүгүнүн берки туюк учунда темене көзүндөй тешиги бар. Өрүк жыгачынан чабылган жалпак керчүүсү уланып келип, кыска кундакка айланып кеткен. Темирин кызгылтым дат баскан. Бул куралды атасына көрсөткөн ал: «Ата, бул эмне болгон мылтык?» деп сурады. «Бул Жанызак бабаңдын бараңы да. Ушу менен кий атчу бекен?» «Ооба, ал өзү жаш кезинде жаа менен аңчылык кылчу экен. Кийин карыганда кербендер менен сүйлөшүп, аң териге ушул мылтыкты айырбаштап алыптыр».
Муну Жанызак бабаңдын баласы Кабыл бабаң көбүрөөк колдонуп, кийин небере чөбүрөлөрүнө өтүп, алар кыргыз жерине орустар менен кошо бат алма күчтүү мылтыктар келгенче атышыптыр. Атама муну аяш атасы шарип бериптир. Көрсө чоң атам согушка кетип баратып, келбей калсам балам чоңойгондо берип кой деп калтырып кетиптир. Ошондон бери чатырда илинип турат. Бул ата бабалардан калган таберик курал. Көргөндөн кийин ордуна кой. Кызык, муну кантип атышкан? Жөнөкөй эле. Бул оозунан дарыны салганда артынан жүн же жалбырак тыгып, катуураак шыкап жиберип, үстүнө коргошун окту салып, анан бул тешикке сойлотулган милте жипти оттук таш чагып күйгүзгөндө дары от алып коргошун атылган, деп улан уулуна эски мылтыктын октолуш, атылыш жолун түшүндүрдү. Ай, кандай кыйынчылык менен атылган. Муну октогучу эле кийиктер жыт алып качып, дала жерге жетчү го, таңдай шыкылдатып баш чайкады Жанызак. Мергенчи деп мына ошолорду айтат. Оттук таш чагып, милтени тутантыш эле кандай кыйын. Укмуш мылтыктарды көтөрүп алып, биз жөн эле мергенчибиз деп жүрөбүз да. Айрыкча азыркы тоонун түбүндө туруп атса, башындагыга тийген дүрбүлүү беш атарларды көтөргөндөр мергенбиз деп мактанбай эле коюшсун. Алар жөн эле кийик өлтүргүчтөр да. Ошону айтсаңыз, ушундайлардын айынан тоодо кийик азайып кетти болуш керек. Байке, муну атып көрбөйлүбү? Кантип атасың? Октарысы жок болсо. Азыркы октарлар менен эле атабыз. Ойлонуп көрсөм оңой эле окшойт. Сага эмне кереги бар мунун? Мылтык аткың келсе, менин кош оозум турбайбы? Мен бабаларымдын бараңын аткым келип атат. Бул оюнчук эмес, коркунучтуу, бети колуңду күйгүзүп алышың мүмкүн. Этиет болом, азыркы заманбап октары менен бабаларыбыздын бараңынан ата албай эмне болупмун? Же аларчылап оттук таш чагып жүрбөсөм? Ооба, анысы бар дечи, бирок азыркы октары күчтүүлүк кылып жарып кетпес бекен. Темир бышык эле окшойт. Эмне болсо да дарыны аздан салып байкап көрөбүз да. Анда үйдөн октары салган үкөгүмдү алып чыкчы, байкап көрөлү, деп уланда бабалардан калган мылтыкты атып көрүүгө кызыга баштады. Бир аздан кийин кеңири огородко чыккан ата бала азыркы октары менен эзелки куралды октоп атуу боюнча тажрыйба жүргүзө башташты. Алгачкы аттуулардын үнү акырын чыгып, огу 50-60 кадам алыс коюлган бөтөлкө бутага жетпей калып жатты. Анан бара-бара тажрыйба артып, октоо менен атуунун сырын өздөштүргөн сайын мылтык үнү да катуу чыгып, ок да узак учуп, акыры бутага да таамай тийгизип, тез да ата башташты. Ошонун эртеси бабасынын байыркы бараңы менен Жанызак алгачкы жолу аңчылыкка чыкты. Жөө жалаңдай басып, бөксө тоолордун этегиндеги караган буталардын арасынан коен уулап, жолу болбосо да бул аңчылыктан көңүлдүү кайткан Жанызак эртеси да таң атпай туруп тоого жөнөдү. Ушинтип күн өткөн сайын мергенчиликке шыгы ойгонуп, ышкысы күчөп, тынбаган аракетинин арты менен акыры жолу болду. Ал тургай чыккан тоосу бийиктеген сайын аткан олжолору чоңойду. Ошентип Жанызакка эгиздей болгон бир тууганына болгон көңүл азасын азайтып, айылдын зериктирме жашоосун жеңиш үчүн жакшы эрмек табылды. Анткен менен анын көңүлүнөн шаардагы бийик максаттары чыккан жок. Аманаттын жылдык ашы өтө турган күнү Нуркыз тынган жок. Бакыйган компаниянын ээси катары жардамчылар көп болсо да эч кимге ишенбей бардыгын өзү көзөмөлдөдү. Куран окулчу кафени ырасталганын, кечээ союлуп бүгүн бышырылган жылкынын эти конокторго жеткидей өлчөмдө кесилип, туура бөлүштүрүлүшүн текшерип, дасторконго коюлчу тамак аш азыктарын, суусундуктарды алдырып келгиче эле түш ооду. Айтор маанилүү жөрөлгөнү көңүлдөгүдөй өткөрүү үчүн жаны 4 чарчы болду. Мына ушундайда жалгыздыгы даана сезилет экен. Аманатым тирүү болсо эмне? Жок дегенде Гүлзада эжем жанымда жүрсө гана, деп ызалуу ойдон улам жашып талды. Ошентсе да даярдык шаймашай экенине көзү жеткендиктен көңүлү жайлана түш ой үйүнө жөнөдү. Максаты Алмакан апаны эртерээк алып келе калыш. Чоң энеси Аманат набыт болгондон берки 1 жылда бир топ эле ылдыйлай түштү. Мындан улам карыны караганга аял жалдаган. Өзү окуу, компания деп бошобогондон кийин бул туура чечим болду.
Кирсе карыны кароочу аял Толкун эже сөөмөйүн оозуна такап катуу дабыш чыгарбоосун ишараттады. Мындан улам чоң энеси уктап жатканын түшүнүп, баары бир эле ойготуп алып жөнөш керек болсо да, аны менен акырын сүйлөшүп, чай даярдай калышын өтүндү. Антсе деле чоң энеси келгенин туюп койгон экен. Баш бакса, керебетинде шып тиктеп жаткан бойдон үн катты. Нуку, келдиңби? Баары даяр болдубу? Ооба, чоң апа, даяр болду. Сизди алып кеткени келдим. Анда турайын, деп оордунан козголгон карга умтулуп жардам бергенинче болбой, каалганын коңгуроосу шыңгырап сыртка кимдир бирөө келгени билинди. Беймаал убакта ким келди экен? Ашка чакырылган туугандардын Алмакан апа менен алдын ала учурашалы дегендеринен го, деп ой жоргуча көзчөдөн шыкаалаган Толкун эжеге басып барып сурады. Ким экен? Бир аялдар экен, деп ал ийинин куушура берип ордун бошотту. Карай берип Мира тайэжесин тааныган Нургыз эшикти ачканга шашты. Көптөн бери көрбөгөн жакын кишисине бой урган ал жанаша турган Арзууну көрүп кыйкырып жиберди. Арзуушка, сен да келдиңби? Алтыным эжем, кандайсыз? Абдан көптөн бери жолукпаган жакындар бири-бирин көргөндөрүнө кубанып, жандарында бир адам жоктугун эстеп жашып алгыча бир топ ирмемдер өткөн соң гана тайэжеси Миранын артта өз кезегин күтүп турган келинине учурашууга кезек келди. Бала көтөргөн аны эти-этти кучактап бетинен өбө, боорундагы наристенин жүзүн ачып жыттап кубанычтуу үн катты. О, тайэже, неберелүү болдуңузбу? Бешик бооңуз бек болсун, эмне мага сүйүнчүлөгөн жоксуз? Ушундай болуп калды, Нуку, айталы деп атып эле айтпай калдык. Аныңар кызык экен, мейли эмнеси болсо да жакшы болуптур. Ой, босоого эле эмне туруп калдык, үйгө кириңиздер, деп кайра чала учурашып калгансып Арзууну кучактады. Алмакан апа кандай? Демдүү, күбүлүбү? Деди ал кучактай берип. Жакшы, бөлмөсүндө, жаңы эле туруп аткан. Жеңе бериңизчи баланы, деп Арзуу ичкери киришери менен жеңесинен баланы алып, Алмакан апанын бөлмөсүнө жөнөгөндө Нуркыз түшүнө бербей, Мира тайэжесин бир карап алып кошо басты. Алмакан апа өйдө болуп керебетинде отурган экен. Кирип келген Арзууну көрүп, тааныбай жаткансып бүшүркөй тиктеген бойдон ордунда катты. Айтаар сөзү абдан көп болсо да оозуна кеп келбеди. Чоң апа, келиниңиз келди, Арзуубуз келди, деди Нуркыз толкунданган тийди. Алмакан апа, чөбүрөңүздү алып келдим, деп Арзуу ички кыстап келген ыйынан улам араң сүйлөп, муну укканда эле селт этип алган Алмакан апаны карай жөнөдү. Чөбүрөмбү? Деп уккан кулагына ишенбеген кары ордунан турмакчы болду, бирок алы жоктугунан кайра боюн таштады. Ооба, чөбүрөңүз, аманаттан калган медериңиз, деп Арзуу ыйы аралаш араң айтып, наристени карыга аярлай суна бергенде, ал калчылдаган колу менен тосуп алып, бооруна тарта буркурата жыттай берип, бул эч бир гүлдө жок жыпарды көкүрөгүнө биротоло кармап калчудай дем чыгарбай саамга дымый түшүп, анан бир укканда сөз экени, ый экени билинбеген үн менен бүткөн боюн солкулдата көңүлүнө келген ойду булдуруктап кирди. Медеримби менин? Чөбөрөмбү менин? Жаратканым мени унутпапсың? Ыраазымын өзүңө. Касенимди кайрыдың, аманатымды кайрыдың. Капыскы окуядан козголгон кайгысына кубанычы үстөмдүк кылганы менен ыйына ээ боло албаган карыны ушундай эле сезимде кучактаган Нуркыз менен Арзуу да кошулуп бөлмө шолоктогон ыйга толуп чыкканда, мындайга көнбөгөн наристе чоочуп кетти белем ыңаалап жиберди. Тирүүлүктүн чыкырыгындай болгон бул үн үчөөнү тең селт эттирип эсине келтирди. Арзуу наристени ала калып сооротконго киришти. Нуркыз жашын аарчей эне баланы айланчыктап, алар бөлмөдөн чыкканда ордунда дале болсо көз жашын тыя албай отурган чоң энесин сооротууга киришти. Нуркыз Алмакан апаны кийинтип чыгып, ал Мира кудачасы менен учурашып, жанына орун алганда наристени кайра беришти. Эми Алмакан апа эти толуп талпынып калган наристеге көз жүгүртүп, бетинен ырахаттана сүйүп сурады. Чөбүрөмдүн аты ким? Медер, деп жооп берген Арзуу кайра көтөрүңкү түрдө кошумчалаганда анын үнүнөн сыймыктанганы сезилди.
Аманат уулу Медер Надыртегин. Аманат уулу Медер Надыртегин кайталаган кары кайрадан эмшеңдеп жашый түштү. Рахмат балам, касеним менен аманатымды кайра тирилткенде эле кылдың. Өткөндө Надыр түшүмө кирип камчы бергенде жакшылыкка жорудум эле, деп анан саам дымый түшүп кайра кошумчалады. Чөбүрөмдүн Медер деген аты мага жакты. Фамилияны да аталарынын атынан берипсиң. Аманат уулду болсок ушундай аты жөнүн берем. Анткени бул Алмакан апанын өтүнүчү деп көп айтчу. Мен болгону анын айтканын орундаттым, деди Арзу сыймыктана. Ыраазымын сага балам. Бактылуу болуп көп жаша, эч качан кем болбо. Рахмат апа. Бирок балам, эмне үчүн чөбүрөмдү ушул убакка чейин бизге айтпай келдиң? Чалып аманатымдан күмөн калганын айтсаң болмок да. Мен анда Медерим бар деп демденип жашабайт белем. Алмакан апа Нуркыздын да көңүлүндө турган суроону берди. Чынын айтсам, муну аргын жезде жактагылар билсе, компанияны дагы да кызганып бизге кол салабы деп корктум. Ал эмес башында апамдарга да айтпай жүрдүм. Апа, Арзу колдоо күтө апасына карады. Ооба, бизге да 6 айлык болгондо араң айтып атпайбы? Жумушунан бошогонуна бир топ болуптур. Уялганбы, коркконбу, айтор боюнда барын бизге айтпай жүрө бериптир. Дароо эле кел дедик. Ошондон бери ошто болду. Аман эсен төрөдү. Торолттук. Айталы десек дагы эле коркуп болбой атты. Анан Америкадагы Рая келиниңизден компанияңар биротоло Нуркызга өткөнүн, аргын күйөө балаңыздын ага эч кандай тиешеси жок болуп калганын угуп коркпой калдык. Ошон үчүн бүгүн Кудайым буйруп чөбөрөңүздү учураштырып келип отурабыз. Ансыз деле ашка келишибиз керек болчу. Эгер бизге ишенбей күмөндөнсөңөр, бала 3 ай мурда төрөлгөн. Күбөлүгүндө жазылуу. Жок. Бизде эч кандай жаман ой жок, кудагый. Мен жөн гана аманатымдан күмөн калганын айтып койсо демденип жашайт элем деп жатам. Биз Арзуутайды жакшы билебиз, ишенебиз, Нуку, деп Алмакан Нуркызды карады эле, ал да чоң энесинин кебин бышыктады. Ооба тайже, чоң апам айткандай Арзуну биз жакшы билебиз. Аруу, таза, түз жүргөн кыз. Жөн гана аманаттан боюнда калганын айтып койсо болмок деп жатат чоң апам. Мен биякта окуусу, үйү турса эмнеге ошто жүрөт деп түшүнө албай жүргөм. Кийинчерээк чалбай деле калган. Көрсө бизге сюрприз даярдап жүргөн турбайбы? Арзуш, мындай сюрприздерди кылбай жүр. Чоң энем экөөбүздүн кубангандан жүрөгүбүз жарылып кетиши мүмкүн, деп Нуркыз сөзүнүн аягын тамашага чаргытты. Мындан кийин жаныңыздарда болуп, уулум экөөбүз ар бир кылыгыбыз менен сиздерди кубанта беребиз. Чоң энебиз менен эжебизге болушунча эркелейбиз. Уулум, деп Арзу карынын колунда үн салып жаткан наристеге эңкейди. Каалашыңарча эркелегиле. Мен силерге өмүр бою кам көрөм. Аталарыбыздан калган байлыкты эр жетери менен өзүнө жаздырып берем. Медерибиз чоң аталарына татыктуу чыгаан адам болуп чоңоюшуна кам көрөм. Буюрса жаркын келечегибиз алдыда. Нуркыз чын жүрөгүнөн чыккан сөздү толкундануу менен айтканда чоң энеси эт жүрөгү элжирей ыраазы болуп: "Ап баракелде алтын кызым. Ушул сөзүң менен эле байлыкка жини ток тектүү жердин кызы экениңди көрсөтүп койдуң. Ылайым тилегиңерге жеткиле. Ар дайым жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Кыргыз элдин керегине жараган, анын эркиндигин сактаган, айтылуу аталарыңардын атын чыгарган, алардын атагына татыктуу жаштардан болгула. Асманыңар ачык, заманыңар тынч болсун. Мийин", деп бата берди. Чоң эне ушул учурда карылыктын кара туманынан суурулгансып сергек болчу. Чыгарманын аягы. 12 апрель 2022 жыл.